Сиздер менен кайрадан өз ичине Ала Тоо аймагындагы урунтуу окуялар менен көрүнүштөрдү камтыган өлкө деми маалымат программасы кызматыңыздарда. Мен Нургүл Курманалиева жана биздин кабарчылар. Бүгүнкү чыгарылышта эр жигит эл четинде. Өлкөбүздө мөөнөттүү аскердик жана альтернативалуу кызмат өтөөгө чакыруу башталды. Мындай мазмундагы жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Кырман толсун кызылга. Нарын районунун дыйкандары эгинге орок салышты. Алгачкы түшүндүүлүк жаман эмес. Бир 21-22ден дагы айланып атат окшойт. Же бүтпөгөн, же бүлүнбөгөн курулуштар. Тоғызтору районундагы жаңы мектептердеги курулуш монтаждоо жумуштары канааттандырбайт. Бүтпөй эле кабыл алып алганбыз, анткени мектептин мурунку эски корпусубуз авариялык абалда болгон. Эми ушул жана башка окуялар менен көрүнүштөрдөн кененирээк. Президент Садыр Жапаров куралдуу күчтөрдүн башка аскердик түзүмдөрүнүн жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын катарынан мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызматтын белгиленген мөөнөтүн өтөп бүткөн аскер кызматчыларын жана альтернативдик кызматтын кызматчыларын запаска бошотуу, ошондой эле 2022 жылдын сентябрь-ноябрында жарандарды мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызмат өтөөгө кезектеги чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызматтын белгиленген мөөнөтүн өтөп бүткөн аскер кызматчылары жана альтернативдик кызматтын кызматчылары Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башка аскердик түзүмдөрүнүн жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын катарынан запаска бошотулушат. Ал эми чакыруудан кийинкиге калтырууга укуктары болбогон, чакыруу күнүнө карата 18 жашка толгон, ошондой эле чакыруудан кийинкиге калтыруу укугунан ажыраган эркек жарандар 2022 жылдын сентябрь-ноябрында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнө, башка аскердик түзүмдөрүнө жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарына мөөнөттүү аскердик кызматка жана альтернативдик кызматка чакырылат. Ал ортодо бирдиктүү казыналык эсептин иштөө тартиби бекитилди. Тиешелүү чечимге Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Ал Кыргыз Республикасынын бюджет системасындагы бюджеттик акча каражаттарын натыйжалуу башкаруу максатында кабыл алынды жана расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Белгилей кетсек, бирдиктүү казыналык эсептин иштөө тартиби бюджетти болжолдоо жана аткаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттерин кассалык аткаруу процессин уюштуруу жана камсыздоо тартибин аныктайт. Бюджеттерди аткарууну кассалык тейлөө бюджеттик мыйзамдарга, ошондой эле ушул тартиптин ченемдерине ылайык жүзөгө ашырылат жана бюджеттерге каражаттардын түшүү процессин уюштуруу жана аларды бөлүштүрүү менен байланышкан операцияларды эсепке алууну, бирдиктүү казыналык эсептин акча каражаттарын оперативдүү башкарууну, ошондой эле отчеттуулукту түзүүнү камсыз кылмакчы. Башка кабарлардан Теңир Тоо аймагынын айрым райондорунда учурда той топтоо иштери жүрүп жатса, айрымдарында дан бастыруу өнүктүгү башталды. Тагыраагы азыркы тапта Нарын районунда кайрак жерлердеги кылкандуу дан эгиндер жыйналууда. Алгачкы түшүмдүүлүгү орточо эсеп менен 21 центнерден айланууда. Мээнеткич дыйкандардын иши менен кесиптешим Эсенбек Сталбек уулу жеринен таанышып кайткан. Нарын район аймагында алгачкылардан болуп дан бастырып жаткан Таалайбек Жумалиев Жергетал айылынын тургуну. Ал жаз айларында 40 соттук кайрак жерге карызда өрөөнү алып арпа сепкен. Жыйынтыгы жаман эмес. Учурда эккен эгин жыйнап жаткан кез. Айтымда арпасынын түшүмдүүлүгү жакшы болуп, 21 центнерден айланууда. Буюрса түшүмүбүз жакшы болуп турат. Эми бул кайрактан быйыл мындайды көрө элек болчубуз. Жакшы буюрса. Анан центнерин деле баягы айта албайбыз, сотуна канча центнер деп. Бир 21-22ден дагы айланып атат окшойт. Мына ушу дыйкандарды түйшөлткөн маселе учурдагы кымбатчылык. Тагыраагы учурда дизель отунун 1 литри 70 сомго чыкканы иштин шыр кетишине тоскоолдук жаратпай койгон жок. Антса да мээнеткеч дыйкандар аргасыздыктын күнүн көрүшүүдө.
Солярка чынында кымбат азыр. 75 сом болуп кетти солярканын литри. Элге деле ошол кыйын, азыр акча деле өзүңөр көрүп атасыңар, акча табыш кыйын болуп атпайбы? 75 сомдон айла жок, эгинди айдагандан чаптырыш керек, ошону жыйнап керек деп, эгинди элдин баары эле алып атат, кыйналып кышталып. Облуста биринчилерден болуп дан бастырып жаткан Жиргетал айыл аймагында быйылкы жылы 170 гектардан ашуун кайрак жерге кылкандуу дан эгиндери эгилген. Учурда аны жыйноого айылдын муниципалдык ишканасында комбайндар тартылып, тынымсыз иштөөдө. Муниципалдык ишканада 3 комбайн алганбыз, ошо элге кызмат көрсөтөлү деп. Ошол депутаттар менен биргеликте баасын коюп, элге мындай күч келбегедей кылып, гектарына 2000 сом 20 литр май деп коюлганбыз да, ошо тариф менен чабып атышат. Жалпысынан Нарын район аймагында учурда 60 гектар кайрак жерлердеги дан эгиндери жыйналып бүткөн. Ал эми суу баскан аянттардагы эгинди жыйноо сентябрь айынын башы менен башталмакчы. Район боюнча жалпы 52 ушу дан дыйначу комбайныбыз бар. Анын 36сы оң абалда, азыр уже ишке киришти. Калгандары ушул жакынкы убакытта ишке кирет. Анан кошумча буга жетишпеген дан комбайндарды чүйдөн да сүйлөшүп атабыз, аяктан да алып келет. Анан ат башын руары менен сүйлөштүк, ал кошумча жардам катары ат баштан дагы дан жыйначу комбайндар келип жардамга келет. Мына ушундай өңүттө дан бастыруу өнөктүгүн баштаган Нарын район аймагында быйылкы жылы буудай 1121 гектарга, арпа 4521 гектарга айдалса, анын 300 гектардан ашууну кайрак жерге эгилген. Адистердин айтымында быйылкы жылы суу баскан айдоо аянттарындагы дан эгиндеринин түшүмдүүлүгү орточо эсеп менен 24 центнерден болоору күтүлүүдө. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Өлкө Деми, Нарын району. Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкармалыгындагылардын билдиргендерине таянсак, ушул тапта аймакта жаңы 35 мектептин курулушу жүрүүдө. Бирок алардын экөөсү гана жакындап калган окуу жылында өз эшиктерин ачмакчы. Өтө эле оор жагдай Тогуз Тороо районунда түзүлүп, мындагы жүздөгөн балдар билим алууларын эски имараттарда улантууга аргасыз. Ушундай жагымсыздыкка кабылышкан билим уялары биздин чыгармачылык топтун назарына илинген. Каникул экендигине карабай жаңы мектептин курулушунун жанынан чыкпаган балдардын ушундан билим алып калабыз деген үмүттөрү чоң. Аттиң аркы беркини көп этибарга ашпаган алардын бул тилектерин быйыл да таш каапчыдан. Бул жаңы салынып аткан мектеп мен биринчи класска киргенде башталган. 10 жыл болду, азыр 11 класс болдум. 10 жылдан бери эчтекеси бүтө элек. Азыр бул бизде мектеп бар, бирок ал деле заманбап сыяктуу жазап коюшкан ичин. Анан кийин бирок азыр бул мектепке батпайбыз, тыгылышабыз, 2 сменде окуйбуз, класстар тар. Тогуз Тороо районундагы Арал айылынын тестелеринин арманына айланган Бейше Үрстөнбеков атындагы мектептин курулушунун жалпы сметалык наркы 55 миллион сом. Ал жер үй алтын кенинин эсебинен. Бүгүнкүгө 35 миллиону өздөштүрүнөн аны толук бүткөрүүнү өз жоопкерчилигине алган Эрмек үй ылтыды курулуш компаниясынын азыр бар жогу белгисиз. Демек, бул билим уясынын жакын арада жалпысынын жарпын жазары күмөн. Албетте, мындай кейиштүү көрүнүштө күн кайрадан эле эскисине түшүп, баягы эле конучутар турмуш өкүм сүрмөкчү. Чынын айтканда, жанатан сөз болуп жаткан мектептин өткөн жылдын 50 жылдарында курулган эски имаратын оңдоп түзөөгө мугалимдер көп күч кубаттарды жумшайт. Бирок убакыттын өтүшү менен айылда балдардын саны көбөйүп, ал кандайдыр бир деңгээлде билим берүүнүн сапатына кедергисин тийгизүүдө. Ооба, чындыгында туура айтасыз. Биздин мектепте жалпы 450 окуучу окуйт. Бүгүнкү күндө толук талапка жооп бербейт. Анткени доска менен партанын ортосу абдан жакын, ар бир класста 20дан ашык окуучу отургузганга туура келет. Билим берүү менен бирге эле биздин билим сапатына дагы ушул нерсе кедергисин тийгизүүдө. Ал эми Кара Суу айылындагы Таштемир Сатпалиев атындагы билим уясы толук бүтүп-бүтпөй калк кызматына коюлган. Баарынан да объектини кабыл алуу актысына көз кысты, бармак басты мамилеси жасалып, колдордун коюлуп калгандыгы таң калыштуу. Кезегинде жогору жактагыларга жагын үчүнбү же эптеп эле элетиктерден кутулуу үчүнбү айтор жасалган мындай кадам азыр келечек ээлерине
катуу сокку урууда. Halbuki sport zалы аяктабай турган аскеренсип, мектеп ичинде ары бери чампаланган жумуштар толтура. Бүгүнкү күндө 12 миллион сом калган. Азыркы күнгө 2 миллион сом которулду. Быйылкы жылга бүтпөйт деп турабыз. Бүтпөйлө кабыл алып алганбыз, анткени мектептин мурунку эски корпусубуз авариялык абалда болгон. Окуучуларды окутууга шарт жок болгондуктан 80% бүткөндүктөн кабыл алып окуучулар окууга кирген. Кийинкиси Тоостуру районундагы жогоруда курулуштардын же ары эмес, же бер эмес ара жолдо калышына каралган каражаттардын өз убагында которулгандыктары себеп. Мунун кесепетинен айрымдардын дубалдары кайрадан кулап, акырындык менен урандыларга айланууда. Ошондо да тиешелүү министрлик менен ведомстволордун кур дегенде дүрбөлөң коңгуроосун кагуунун ордуна ооздоруна талкан сунуп алгандыктары зыян кейтет. Бөлөкбай Шеримбек, Бакыт Самсакунов, өлкөдө эми Тоостуру району. Ошондой эле жаңы окуу жылы жакындаган ага балдарды даярдоо дагы машакаттуу маселелерден. Андан калса бул баалар асман чапчып, чыгым ого эле көп болчудан. Алдын ала эсептөөлөр тастыктагандай, бир эле окуучунун камылгасына орточо 10-15 миң сом керектелет. Ал эми мунун баарысынан тең эле чөнтөгү көтөрө бербес. Мына ушундай арифметика кабарчыбыз Айпери Акылбекованын материалында. Күн ысыгында базар аралашкандар быйыл баалар бир топ кымбат экендигин белгилешет. Алардын катарында Таалай Кулбешекеева да бар. Ал мектепке 4 небересин даярдоо үчүн келген. Албетте ар бир ата-эне баласын окууга, билимге болгон куштарлыгын арттыруу үчүн жаңы окуу жылында жаңы кийим-кече, окуу куралдар менен камсыз кылгысы келери кадыресе көрүнүш. Тилекке каршы учурда дегиле арзаны жок. Мындай жагымсыздык каарманыбыз сыяктуулардын чөнтөктөрүнө бир топ эле оорчулуктарды жаратаары бышык. Балдарды, неберелеримди мектепке даярдап аттым элем. 6 неберем бар, 4-төн мектепке даярдап жүргөм. Анан азыр аябай кымбат. Мен өзүм пенсионермин. Анан былтыр мындан жеңилээк, арзаныраак болгон бир баланы эле даярдаш 10 миңден ашып кетип атат. Окуу куралдары, кийим-кечектери баары кымбат болуп атат. Ал эми сатуучулардын айтымдарында окууга керектүүлөрдүн сырттан ташылышы наркты көтөрүүдө. Буга айрыкча бажы жана жол төлөмдөрүнүн таасири чоң. Ошол эле учурда бут кийимдер жылдагыдан 100-150 сомго арзан. Башка товарларга караганда бут кийим арзан. Мисалы үчүн Россиядан келген товарлар өзүңүздөр көрүп атасыздар, рубльге байланыштуу кымбат болуп атат. Конструкторлор былтыркыга салыштырмалуу өтө эле кымбат болуп атат. Почти 50% кымбат болуп атат. Биздики болсо бут кийимдики былтыркыдан арзан. Жөнөкөй гана 12 барактуу дептер былтыр 5 сом болсо, быйыл 8 сомдон сатылууда. Бир баланы окуу куралдары жана мектеп кийими менен камсыздоо үчүн орточо эсепте 10 миң сом керектелет. Эркек балдар үчүн мектеп формасы орто эсеп менен 1500, кыздардыкы 2000 сом турат. Бут кийимдери 1000 сомдон 1500 сомдун тегерегинде, кыздардыкы бир аз кымбатыраак. Мектеп сумкалар 700 сомдон жогору. Дептер, калем, альбом, краска, түстүү калем, дептер үчүн тыш жана башка окуу куралдарын алуу үчүн жалпы 2000 сомдун тегерегинде каражат кетет. Спорттук бут кийим жана бут кийимдин баасы биригип орточо 2000 сомду түзөт. Белгилей кетсек, быйыл жаңы окуу жылы 1 сентябрда башталат. Ал эми Билим берүү жана Элим министрлиги билдиргендей, быйыл бирдей форма талап кылынбайт. Айпер Акылбекова, Адилет Алмазбеков, Өлкөдө эми Нарын шаары. Кызмат орун үчүн күрөшпү же Беловодскидеги атайын жалпы билим берүүчү жатак мектепте эмгек жамаатын экиге бөлгөн талаштуу жагдай орун алды. Кызматкерлердин айрымдары мурунку жетекчи менен иштешебиз десе, экинчи тарап 1 жылга жакын директордун милдетин аткарган анын орун басарын башчы кылып берүүнү тиешелүү органдардан суранышууда. Жатак мектептеги мына ушундай чатакка кабарчыбыз Автандил Бактыбеков калыстык кылып көргөн. Эмне жаштарга бер, тини иштесин балдар. Беловодскийдеги атайын жалпы билим берүүчү жатак мектепти 10 жылдан ашык убакыттан бери Венера Наспекова жетектеген. Бирок өткөн жылы Наспекова мүлктү урдоого шектелип, соттук териштирүүлөр жүрүп келген. Ал эми жакында эле жогорку сот аны толугу менен актап, ээлеген кызматы калыбына келтирилген. Наспекова Венера Саналиевнаны жумуштан кетиришибизди каалап жатабыз. Анткени ал деген үстөмдүүлүк кылып, өзүнүн жумушу менен бардык воспитательдерди, мугалимдерди басынтып, өзүнүн милдетин, директор эмесин колдонуп, бизди басынтат. Наспекова кызматтан четтетилген 1 жыл ичи анын орун басары Эдиса Чормонова директордун милдетин аткарып турган. Жатак мектепте тарбияланган балдардын ата-энелеринин айтымында Чормонова иштеп турган аралыкта шарттар жакшыра түшкөн. Балдардын тамак ашы жакшырып, ата-энелерден күнүмдүк тиричилик каражаттарын талап кылуу токтогон.
тамагын урдаса, кийимин урдаса, эмнеге кереги бар мындай жетекчинин, не? Тем более элестетсеңер, орусчал балдардын. Бул өзү эле чоң суроо. Алло. Здравствуйте, Венера Асаналиевна. Здравствуйте, это кто? Это Рахат с телеканала СТВ вас беспокою. Биздин чыгармачыл топ Венера Наспекова менен дагы байланышты. Жогорку сот тарабынан акталып, кызматына кайра келген директор ал жок болгон 1 жыл ичинде көптөгөн финансылык мыйзам бузуулар болгонун айтууда. Наспекова жазган арыздын негизинде учурда Москва райондук прокуратурасы мекемеде текшерүү жүргүзүүдө. Год и месяц меня не было, когда министерство меня освободило без оснований. Но я Верховным судом была восстановлена 27 июня. 27 июня я уже была восстановлена. Но за это время, за время моего отсутствия, тут столько грубейших нарушений, сейчас ими занимается прокуратура. Беловодск айылындагы жалпы атайын көмөкчү мектеп интернат боюнча Наспекова Москва райондук прокуратурасына арыз менен кайрылган. Ал арыз райондук прокуратура тарабынан текшерүүгө алынып, бүгүнкү күндө арыздануучунун ар бир дооматы кылдат текшерилип атат. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен мыйзам чегинде чечим кабыл алынат. Жатак мектептин жамаатын экиге бөлгөн бул окуяда көптөгөн ачыкка чыкпаган нерселер бар. Биз бул же тигил тарап туура деп айта албагандыктан комментарий алуу үчүн мектеп интернат балансында турган Билим берүү жана Илим министрлигине кайрылдык. Министрликтен билдиришкенде эмгек жамааты эс алуудан чыккандан кийин тагыраагы 16 августта текшерүү иши жүрүп, мекемедеги эрегишке чекит коюлушу керек. Айта кетсек, мектеп интернат 160 орунга ылайыкталган. Бул жерде ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар окугандыктан аларга өзгөчө мамиле жасоо зарыл. Мамлекет тарабынан балдар 3 маал тамак жана жатакана менен камсыздалган. Мындан 30 жыл мурунку келечеги ойлонулбай жасалган приватташтыруунун айынан көптөгөн объектилер кээ бирлердин оңой олжолоруна айланган. Мунун ачуу кесепети азыр дагы байкалууда. Колго тийгендерин өнүктүрүп өстүрүүгө милдеттенишкен менчик ээлери тескерисинче өзүм билем маанайынын туткунунан чыккылары жок. Мына ушундай эгоисттик мамиле өкүм сүргөн Наран шаарындагы айрым жайлардын учурдагы абалдары кесиптешим Нооруз Абылаевдин назарына илинген. Бул Нарындагы таштанды таштоочу жай эмес. Шаарыбыздын чок ортосунда жайгашкан үйлөрдүн биринде мыйзамсыз курулуш курулуп, аны муниципалдык кызматкерлер алууну суранып бир канча ирет эскертүү беришкен. Бирок кожоюн аткарбагандыктан атайын тийиштүү мекеме өздөрү келип бузуп тазалап кетерде кожоюн 1 күндөн кийин алып кетем деп суранган. Арадан 10 күн убакыт өтсө дагы бул жак тазаланбай, мындан улам кирген чыккан кошуналарга бир топ эле ыңгайсыздык жаратууда. Шаарыбыздагы жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги кейиштүү абал ушул. Аны байырлагандардын бири Шакен Өмүралиева бул жакта жашаш такыр мүмкүн болбой калганын айтып наразы. Кошунасы буга чейин эле санитардык эрежелерди так сактабай өзү каалаганын жасаганын айтат. Какаганга муштаган болуп, эми минтип жанындагы мыйзамсыз курулуш бузулуп, эшигинин алды акыр чикирге толгон. Короосунун ичи аябай балит. Анан ошону мен айтып түшүндүрдүм камчыга. Камчы айланайын ушуларды ретке келтирбейлиби десем, мени тиги билген жериңе бар, кимсиң сен? Башымды оорутпа деди. Анан мен айласыздан тиги мэрге кайрылдым, Нарын шаарынын мэрисине. Анан мэр мыйзамсыз салынгандыгына байланыштуу чекебелинин баарын түрттүрдү. Ал эми курулуштун ээси бузулган жайдагы керектүү нерселерди өзү иргеп чыгарып алууну өтүнгөн. Бирок убакыт өткөн соң муну чыгарганга акчам жок деп баш тартууда. Мындан улам муниципалдык кызматкерлер таштандыны алуусун талап кылып, эскертүү баракчасын таштап кетишти. Акчам жок чыгарып. Ушул мен бузуп атканда эме болуптарын бузуп атканда. Мен кисяктуулап турбайбы? Ичинде мусор чыгартканбыз, өзүңүз билесиз. Канча машина чыкты, кайра андан кийин канчасы төгүлдү кайра. Ошонун баары эле адамдардын жашоосуна кыйын болуп атпайбы? Могу жерге жөнөлгө соң аяк тийбейди.
Мындай мыйзамсыз курулуштар шаарыбызда ондоп саналат. Тилекке каршы азырынча иретке келтирүү аракеттеринен маянап азыраак. Тескерисинче айып тарткандар өздөрүнө таандык тилкелерин жогорудагыдай таштанды талааларын айландырган. Тилекке каршы 5 кол тең эмес дегендей арасынан кээ бир байкелерибиз, эжелерибиз чыгат экен. Чөбүң жулуп кой деп сурансак, чөбүн жулмактан башындагы чачтарын жулганга чейин барып атышат, мындай груб айтканда. Анан шаардын көркү, ар бир жарандын өзүнүн милдети, көркүнө көрк кошуп, кичине жок дегенде эми тосуп алгандан кийин, мыйзамсыз кылып чектен чыгып кеткенден кийин, жок дегенде ичи сыртын чөптөрүн жулуп тазалап койбойбу. Таштандыларын көрүп атасыздар. Негизинен Нарын шаарында жогорудай өзүн билип өтүгүн төргө илген жоосунсуз жоруктар боюнча сот органдарына 5 доо арыз жазылган. Аларда жалпысынан 300 000 сомдук зыяндар келтирилгендиги баяндалат. Экөө алигиче текшерилип жатса, үчөөсү канааттандырылган. Ал эми Нарын шаардык муниципалдык мекемеси акыркы 2 ай ичинде эле мыйзамсыз тосмолорду орнотушуп, тазалык менен жашылдандырууну жабыркаткан 200дөй субъектилерге эскертүүлөрдү берген. Мындан тышкары 30га жакын мыйзамсыз көрүнүшкө чара көрүлүп, айрым курулуштар бузулган. Нооруз Абылаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. Ар бир район шаардын көркүнө келтирүү, аны жашылдандыруу жергиликтүү бийликтен көз каранды. Соода сатык жайлары, тейлөө мекемелери жана мамлекеттик органдардын дээрлиги райондук борборлордо жайгашкан. Алардын сырткы көрүнүшү, аталыштары менен көрнөк жарнактары кандай багытта илиниши керек, мамлекеттик тилди өркүндөтүү жерлерде кантип жүргүзүлүүдө. Жумгал районунан кесиптешим Мирбек Асаналиевдин материалы. Бизнес тармагы өнүккөн күндөн тарта Жумгал район аймагында дагы көрнөк жарнактар дагы арбыды. Айрыкча район аймагындагы соода борборунун алдында илинген талапка жооп бербеген көрнөк жарнактар кадам сайын кездештирүүгө болот. Мына учурда Жумгал райондук мамлекеттик администрациянын алдында түзүлгөн админ комиссия мына ушундай талапка жооп бербеген жарнактардын баарын алдыртуу иштерин жүргүзүп жатышат. Жумгал райондук мамлекеттик администрациясынын алдында түзүлгөн административдик комиссия райондун борборунун көркүн бузуп жаткан жана талаптарга жооп бербеген эски көрүнөк жарнактарды алдыртуу, соода сатык жайларынын аталыштарын, сырткы келбетин жакшыртууга багытталган текшерүүлөрдү күчөтүүдө. Элге, коомчулукка түшүнүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Анткени биздин коомдукта ушуреки жардамаларда биздин мамлекет тилди туура эмес колдонгондору көп болуп атат. Биз түшүндүргөндөр эле өздөрү түшүнүгү менен алып алмаштырып жатат. Рай борбордогу соода сатык жайларынын сырткы аталыштары, эскилиги жетип же тытылып калган жарнактарды алдыртуу учур талабы, ошондой эле мамлекеттик тилде жазылбаган жарнактар же ката жазылган жарнактардын көпчүлүгүндө тил мыйзам сакталбай калган. Айрым соодагерлер эскилерин үстүнө жаңысын илип, жада калса дүкөндүн эшик терезелерин жарнак тактасы катары колдонуп алышкан. Мына ушундай эшиктердин бардыгы жарнак тактасына айланып калган. Ал эми комиссиянын мүчөлөрү мына эшиктердин бардыгын эшик катары колдонулушу керектигин айтып түшүндүрүп берип жатышат. Жумгал районунун борбору Чаяк айыл өкмөтүндө соода сатык жайлары менен тейлөө мекемелери жайгашкандыктан райондук архитектура мындай аракеттер райондун борборунун көрүнүшүн жакшыртууга багытталаарын белгилейт. Себеби көпчүлүк жарнамалар мамлекеттик тилдин жана сырткы жарнамаларды жайылтуу тартибинин талаптарына дал келбээрин эскертишет. Аны менен катар жакынкы күндөрү рай борборду көрктөндүрүүгө концепция иштелип жатат. Көрктөндүрүү долбоорунун азыр концепциясы иштелип чыгып атат. Ал концепция ошол логотипке таянып туруп анан иш алып барган атабыз. Ошо азыр пока Жумгал районунун логотипин иштеп чыгып атабыз. Көрнөк жарнактагы ошол бир кандайдыр бир концепция, кандайдыр бир мыйзамга баш ийиш керек. Ошон үчүн ошол концепция даяр болгондон кийин анан иш алып барылат. Шаарларда, айыл аймактарда жана башкаларда плакаттар, такталар, жарык табло жана башка техникалык каражаттар түрүндө жайгаштырылган тышкы жарнама алгач мамлекеттик тилде, андан кийин расмий тилде, ошондой эле зарыл учурларда башка тилдерде таризделет. Башка тилдеги тексттин шрифтинин өлчөмү мамлекеттик тилдеги тексттин шрифтинин өлчөмүнөн чоң болбошу керек жана анын оң же төмөн жагынын жайгаштырылуусу тийиш. Жарыя, пресс-куранттар, багыттагычтар жана башка коомдук текст жана визуалдык жарыялар үчүн дагы жогорудагы талаптар актуалдуу. Жарнактарга заказ бергенде кыргызча жазганга аракет кылабыз. Дүкөндөрдүн сырткы көрнөк жарнактары көбүнчө ошолор келет. Орусча эле берип берет. Көнүп калгансыңбы? Орусча эле берип берет, анан аларды кыргызчага которуп баарын кыргызча жазып беребиз. Заказдын немесине карайбыз. Анан бирок кыргызча жазгыла, мындай кылгыла деп биз да аябай неме беребиз да.
кеңеш беребиз, кыргызча жазганга аракет кылабыз. Көрнөк жарнактардан каталар табылган учурда ээсине алгач эскертүү берилет. Ал 30 күндүн ичинде оңдолбосо эреже бузуулардын 2 категориясынын негизинде айып пул салынат. Айып пулун төлөбөй койсо туум эсептелине баштайт. Учурда кыргыз тили боюнча мыйзамды сактабай жазып илинген көрнөк жарнактар көп эле катталат. Адистер мындай текшерүүлөр дагы улантылаарын айтып, мыйзамсыз мындай көрнөк жарнактарды илбөөгө чакырышат. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району. Бүгүнкүгө айтып үлгүргөн кабарлар мына ушулар болду. Өлкө Деминин чыгарылыштарын сиздер экраныңыздардан көрүнүп жаткан биздин Facebook, YouTube жана Telegram баракчаларынан да таба аласыздар. Саламатта калыңыздар.